Душанбедеги педагогикалык университеттин өзбекстандык студенттери окуу процесси кызып турган азыркы маалда сабакка барбай жатышат. Таңдан кечке алар академиялык маалымдамаларды ала албай кезекте турушат. Студенттердин айтымында Өзбекстандын билим берүү министрлиги өз жогорку окуу жайларына которуу мөөнөтүн 15 февралга чейин деп белгилеген. Кечигип калгандар өз мекенинен билим ала албай калышат. Тажикстанда калууну да алар түк каалашпайт. Өзбекстандык жогорку окуу жайларга чет элдеги студенттерди которуу президент Шавкат Мирзиёевдин демилгеси менен башталды деп эсептейт студенттер. Өзүмүзгө перевод кылып кетишке. Которулуш үчүн мага маалымдама керек. Аны бербей жатышат. Калган факультеттер алышты. 3-4 күндөн бери маалымдама ала албай жатам. Берилмейапты. Мен бир сабактан карыз болуп калган элем. Эртең мененден бери маалымат алайын деп турам. Мен бул жака билим алайын деп келгем. Бирок биздин президент өзбектердин баары мекенине кайтып, бул жактан билим алсын деп буйрук чыгарбадыбы? Өзбекстанда. Студенттердин айтымында Тажикстандын жогорку окуу жайлары Өзбекстандын билим берүү министрлигинин рейтингине кирген эмес. Ушундан улам дипломдорду тастыктоо талап кылынат. Күндүзгү бөлүмдө окугандардын бул багытта көйгөйү жок. Бирок сырттан окугандар жана аралыктан билим алып алгандарда которулуу процесси узакка созулгудай. Анткени менен Тажикстанда билим алуу болгону жылына $400 айла каражатты талап кылса, мекенинде бул жаштар бир нече эсе көп акча төлөөгө мажбур. Жакшы эле билим беришет, бизге жагат, бирок бизге аралыктан окуу боюнча дипломдор таанылбайт дешкенинен академиялык маалым кат алышыбыз керек болду. Албетте биз билим берүүгө ыраазыбыз. Бирок ар бир адам өз мекенинде окугусу келет да. Университетке жетиш үчүн мен 140 чакырым жол басамын. Дипломдорду Өзбекстандан тастыктоо талап кылынат, бирок бул аябай кыйын. Ушундан улам мекенге эле кеткенибиз дурус. Мирзиёевкө чакырганы үчүн ыраазычылык айтам. O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi qo'shnichilik mana shunday yana davom etaversin. Ikkala yurtboshimiz Шавкат Мирзиёев Эки элдин достугу түбөлүк болсун. Шавкат Мирзиёев менен Эмомали Рахмон биздин элди кылымдар бою башкарсын. Ikkalovlari mana shunday mamlakatni yaxshi boshqaryaptilarki, mana shunday har bir qanday mamlakatga biz o'qiyapmiz. Өзбекстандын бийлиги окуу жылы ортолоп калганда студенттерди чакырып жатканы көптөр үчүн күтүүсүз болду. Студенттер шашып пушуп маалым кат алууга чуркашты. Бирок өз мекенине барганда жогорку окуу жайга өтүү үчүн бул документтер жетиштүүбү билбей жатышат. Те, кто получил академические справки, сразу уезжают в Узбекистан. Академиялык маалымат алгандар дароо Өзбекстанга кайтышууда. Университеттин эшигинин алдында эле буюм тайымдарын чогултуп коюшкан. Ондогон такси айдоочулары аларды Өзбекстанга жеткирүүгө даяр турушат. Местные и узбекские таксисты уже подсуетились и отвозят прямо в города Узбекистана или к границе студентов. Коңшу мамлекеттин мындай чечимин Душанбенин педагогикалык университетинин администрациясы башка кошуна өлкөлөрдө түшүнбөй жатат. Бул окуу жайда 2000ден ашуун өзбекстандык жаштар билим алууда. Тажикстандын мыйзамдарына ылайык башка окуу жайга биринчи курсту бүткөндө гана которула алышат. Ал эми экинчи, үчүнчү курстун студенттери жайкы сессияны тапшыргандан кийин башка жака кетүүгө болот. Демек азыр өзбекстандыктар баары бир документтерин толук чыгара алышпайт. Буга кошумча которуу боюнча чечимди эки жогорку окуу жайдын жетекчилиги өз ара макулдашып чечет. Жергиликтүү окутуучулар дүйнөнүн бир да окуу жайында студенттерди академиялык маалымат менен эле которуп салуу деген тажрыйба жок деп жатышат. Дар ҳоли ҳозир мо барои донишҷӯёни ҷумҳурии Узбекистон Азыркы тапта Өзбекстандан келген студенттерге жана академиялык маалыматтарды берип жатабыз. Муну биздин окуу жайдын студенттери каалаган маалда ала алышат. Бизге кайрылган бир да студентке Өзбекстандагы башка окуу жайларга которулуу боюнча өздүк документтерин берген жокпуз. Өзбекистон интиқол меёфта бошад, ба даст надодаем. 15 февралга чейин маалымдама ала албай калган Өзбекстандагы тажикстандык студенттердин тагдыры эмне болот? Алар бул жакта окуусун улантабы же мекенине кайтып окубай калышабы? Буга кошумча жогорку окуу жайлардын окуу программалары да айырмалангандыктан окуу жылдын ортосунан кетип калуу алардын билимине кандай таасир этет? Бул суроолордун баарына азырынча жооп жок.